90-жылдан баштап жүрдү эле. Ушул жетиген тобун ошондон бери түзүп, орто жерден кичине шартка байланыштуу арабыздагы ырчыларыбыз, чоорчуларыбыз шаарга кетип, турмушка шартына байланыштуу ушундай ажырап, ортобуз кичине ажырап кеткен да. Анан ал ажырап кеткенден кийин кайрадан ушул жакын арадан бери жандандырып, уюштуруп, ушул жерде баарыбыз жетиген тобу деп ошону кошуп, бияка чогултуп жүрөбүз. Мен өзүм кайра чогулттум баарын тең. Ушул жердеги Ысык көл областы менен Нарын областынан түзүлгөн топ, бул эки топ. Ошол эки топту жетекте ушул мына жаңадан алып чыгып атам ишенге. Анан эми бизге ушул чыгып атканга, бизге шарт түзүп, бизге ушундай жардам берип аткан биздин балыкчыларыбыздагы Докин байке менен Айнагүл эжебизге чоң ыраазычылык билгизем. Ошолор мына бизге жардам берип аткан бул жердеги таланттуу эжекелерибизге, Гүлнар эже, Дамир эже, Саадаттарга чоң ыраазычылык билгизем. Анткени ошол топту үзгөн Мурат байке да бар арабызда. Эң улуусу ошол Мурат байке. Ошол топту эми биз кыргыз элине ушундай жетинин бири деп коет экен. Жетиген тобун ошончолук чогулттук. Жетинин бири жакшы болот экен. Биздин деле Кыргыз Республикасында композитор, чоң композитор Исраил Мамайтовдун агабыздын айтканы: асмандагы жетиген ал эмне үчүн жетиден чыгарба деп жатпасын, жет атаң десиңен дегендей. Жети нерсе жакшы болот экен. Ошонун өзүмдүн урумдун аты да жетиген. Ошон үчүн мен ошо жетиген деген жакшынакай топту түзүп, ошо жетиген тобун алып чыгып атам. Ырга сразу келе калбайт адам деген түз эле. Балалык кезиңден богурекиндей бир табият, жаратылыш, ушунун кооздугу адамды алып келип отуруп, баягы жүрөктөгү ырын ойготот, дүйнөсүн ойготот экен. Мен ошо кичинекей эле кезимде мектептен окугандан баштап, мектептин майда кружокторуна, бир концерттик топторго, иш-чараларга баягы бала кезимден эле катышып, ырдап, эми ал кезде ырлар кичине көбүнчө мекен жөнүндө, патриот жөнүндө балалык кезимде ошондой ырларды ырдап келип, анан студент болуп калдым. Студент болуп келип шаарга окуп калгандан кийин чоң окуу жайлардын ортолорунда баягы кыз жигит деген передачалар бар эле. Ырдайлы достор, ырдайлы студенттердин арасында баягы ыр дүйнөсүнө таанышуу, акын жазуучулар менен жолугушуу дегендей. Анан ошондо ар бир баягы чыгармачыл адамдарга жолугуп калат экенсиң. Анан баягы үнүңдү угуп туруп, ушул менин ырымды ырдап бербейсиңби, үнүң жакшы экен, бул ырымды ырдап бербейсиңби, сага ылайыктуу экен деген адамдар менен жолугушуп калдым. Менин ошо ырга кызыгуум да ошондон ойгондуго деп ойлойм. Анан ошентип анан ыралып, ырдап, студенттик күндөрүм бүттү. Андан кийин анан иштеп калдым жумуштарда. Анан иштеп калып эле анан биринчи эле менин маданиятка аттаган кадамым Аламүдүн районунда маданият бөлүмү болуп калды. А жерде ошол кичинекей автоклубтан баштап ошол жерде жетекчи, жетектөөчү адис, методист дегендей иштеп калдым. Ошол жерде иштеп жүрүп, Бейшеналиев атындагы институтту сырттан окуп бүтүрдүм бөлүмүн. Анан эми шаарда билесиздер, баягы эгемендүүлүк келип калды чүй жергесинде. А жерде баягы көп улуттуу эл болгондон кийин өзүбүздүн Кыргыздын улуттук сат санаасын тааныштырыш керек болуп калды. Анан ошол жерлерде баягы өзүбүздүн санааларыбыз, балдарды узатуу, кызды узатуу, келин алуу, тушоо кесүү дегендей ошол кездеги баягы эгемендүүлүк келип калганда элдерге ушундай жайылткыла деген бизге ошондой бир тематика болуп калды. Ошонун негизинде иштедим Аламүдүндө. А жерде ошо культурада иштеп жүрүп, маданиятта иштеп жүрүп, анан Арашан деген фольклордук топ түзүлүп калды ошол чүйдө. Ошого солист аткаруучу болуп кирип калдым. Анан ошол топтун чыгармачылык өмүрү менин 15 жылым ошол жерде өткөн экен. Көптөгөн чет өлкөлөргө бардык. Жапон жергесинде болдум 15 күнгө. Ушул менин такыр чыгармачылыгым, ырым мени көптөгөн өлкөлөрдү көрсөттү, көптөгөн жерлерди көрсөттү. Түркияда болдум. Түркияда ошо кыргыздардын ошо түрк элдүүлөргө алып барып 2 жылы тең Ноорузду ошол жерде көрсөтүп, катышып, ошол жерде баланы бешикке кандай салуу, баланын баягы улуу жолго, турмушка кандай тушоосун кесүү, ошолордун баарын ошо элдерге көрсөттүк. Чыгармачылыктын үстүндө келдим. Ошондо лауреат деген бир чоң конкурска катышып калып, лауреаттыкты алдым.
Анан ошо маданиятта жүрдүм, себеби Ала Мүдүндө жүргөндө Казакстандын чек арасында барабыз. Кыштын күнү, кычыраган кыш дегендей 40 градус суук. Кыргызстан деген айылдарга бардык, Анархай деген айылдарга бардык. Жайкысын суу самыр жайлоолоруна, малчылардын концерттерине барып ырдадык. Азыркыдай шарт кайда? Суулукта сүлкүлдө ырдайсың, туут компаниясына барасың, ошо жердеги жүргөн эмгекчил элдин арасына барып ырдап бересиң. Кээде бир ошондой сууктарда көйнөк баягы өзүңдүн улуттук көйнөгүн кийип чыксаң жакшы көрүнөт эле дейт. Кийип чыгасың айлап. Ошентип ошондой күндөр өттү. Ошентип ойлонуп келсем 15 жыл өтүптүр. Анан ошо былтыр ошол эмгегимди болгон чыгармачылыкка көрсөттү окшойт. Анан маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин алдым дегендей. Tattoo mahabat Böyle tolkunun ulamı karatan Dal oşundu güle kanatım Giyenimdin appak halatım Oy kuyta gaykay, oy kuyta gaykay Oy kuyta gaykay takçarda Dal oşunda güles kanatın Giygenimdin appak halatın Oy kuyta gaykay, oy kuyta gaykay Oy kuyta gaykay takçarda Bölge gün çıgar Gelebek yüdüy gayra caysızar Bir ruh benim mahabatım Aylançıkta barkta kalan Görüne de kalsa, görüne de kalsa Görüne kalsan akçarda Arasından tapay özümdü Unutmayın aytkan sözümdü Görüne de kalsa, görüne de kalsa Görüne kalsan akçarda Ölüp üstünde uçak akçarda Böyle tübünde süzüp akça var Arasından izlep özüngü Unutmayın aytkan sözüngü Kaydasına süygün, kaydasına süygün Kaydasın süygün akçarda Arasını tapay özümdü Unutmayın aytkan sözümdü Kaydasına süygün, kaydasına süygün Kaydasın süygün akçarda Kaydasına süygün, kaydasına süygün Kaydasın süygün akçarda Benim çıkarılmasılıkta köylü yıllardan oldu. Andan keyin bul Жетеген тобу деген жана башында жетекчибиz айтып кеткенден бери жакшы эле жүрүп анан турмуш шартка байланыштуу эле элдин баары тең өз эмеси менен окоттары менен кетип эле токтолуп калып эми кайра жанданып анан искусствода жүргөндөн кийин биз дагы өнөрүлүү болгондон кийин
ушул өнөрүбүздү мындай элге тартылап чыгалы деп кайра чогулуп ошентип жүрөбүз. Çağıranda çay içkindesin mağa, deli kılıp vergen elin jasını, koldan düşüp sınıp kaldı kokuttan, atağana ömürünün azdığı, akçını Şol gün içime jattı bir kırat, ar bir sınığı çabır kırat. Sen susan da seni sungan perizat, ey yaşas eken yarın benim kımat. Akçını, ey akçını, yaşas eken yarın benim kımat. Akçını, ey akçını, yaşas eken yarın benim kımat. Hoş bol emi koz güldü akçını, sağa ettiğin vardım aklımı. Sen susan da seni sungan perizat, ey yaşas eken yarın benim aklımı. Akçını, ey akçını, yaşas eken yarın benim aklımı. Ey akçını, yaşas eken yarın benim aklımı. Yaşas eken yarın benim aklımı. Мен ушу чыгармачылыкка ушу жетиген тобу 90-жылы уюштулган. Ушу 90-жылы ушул жетиген тобуна ырдадык. Биздин жетекчибиз Оңолбек Сейитказиев деген жигит өзү абдан билимдүү музыкант. Ошо ырдап, ошо жетиген тобуна кошулуп ырдап келаттам. Ортодо кичине мындай үзгүлтүк болду. Үзгүлтүк болуп, ар кайсы кыздарыбыз, балдарыбыз ар кайсыга кетип, анан эми мынакей кайра чогула баштадык. 1 жыл, 2 жыл болуп калды. Ошо кайра чогулуп эле, кайра ушу жетиген тобун ырдап атабыз. Себеби бул жетиген тобу бул 3 областтан чогулуп атат. Нарын областынан, Ысык балыкчы шаарынан, анан Чүйдөн. Бизден Чүйдө Эсеналы Кенжебаев деген агайыбыз бар. Ошол киши бизге көп таалим, таасир берет бизге. Музыка жагынан, ыр жагынан бардыгын жетектеп турат. Биздин үстүбүздөн ошол Эсеналы Кенжебаев деген агабыз бар, агайыбыз. Ошол адам баарын бизге жетектеп, баарын ошонун жетеги менен
Yaşamak sana aşığa. Aytçı canım tarımısın kaçan жазылат. Кетсеңші жаным сағындырбай мені батыра. Куса болдың ғой жүрек кеңсеп саған ашыға. Айтшы еркем тарынышың қашан жазылат. Айтшы еркем тарынышың қашан жазылат. Өзүмдүн талантымды алдыга алып чыккым келип, ушундай бир кичинекей кезимден берки кыялым десем болот. Бул ырчылык кесипти дагы экинчи кесип катары алып кетким келип, кыялданып жүрчүмүн. Ошол жетиген тобуна Оңолбек агайдын жардамы менен жана эжелердин жардамы менен келип кошулуп ырдап келе жатам. Буюрса алдыда дагы көп пландарыбыз бар. Ошолордун баары ишке ашса деп сүйүнүп, кубанычта болуп жүрөм. Kabağındı
азыркы учурда Балыкчы шаарындагы Эсендүү Мунаевич атындагы маданият үйүндө кызматта иштейм. Ал эми бул Оңолбек мырзанын ушу жетиген тобуна кошулгандыма аз убакыт болду. Кудай буюрса дагы жакшы жетишкендиктер болот деген ойдомун. Буга чейин Оңолбек мырза менен маданият жаатында көптөгөн конкурстарга катышып, ушундай бир жакшы деңгээлге чейин жеткен убактыбыз болгон. Sığ